Assalamu alaikum dostlar, qattavchilar, jalqilar, жылқы suyuvchilar. Mana o'shantib Moken jergesindemiz tuğanдар. Бұл жерде жанагы айтылуу Айбелектин Жайхун деген аты бүгүн сатууга коюлуп атат достор. Бұл Жайхундун атасы Өзбекстанга кеткен, Кокондо. Жана Элмурат палвандын Бекзат деген баласы бар, Бекзат палван. Ошол чабат Кокондо номер 1 Жайхун, ошол жака барып Жайхун болгон туугандар. Анда месе каналда калыңыздар достор, атты сындаңыздар, атка баа бериңиздер. Жыйындын аты, чоң жыйындын аты туугандар. Азыр ат ээсинин өзүнөн маалыматты алабыз туугандар. Сиздер менен чогуу биргеликте көрөбүз. Анықтан лайктан сөзсүз басыңыздар туугандар. Ассаламу алейкум, Айбелек палван, кандайсың? Жакшы акелиңиз, кандайсыз? Тынчсыңбы? Жакшы, Кудай. Бу Жайхунду сатам дегениңен жетип келдик укам. Şu аттага сатып акча керек болуп калып. Россияга кетип атам ака. Караган адам жок, кичине тыйын керек болуп. Элге салайын дедиң. Элге салып, эме кылып коеюн дедим, көрсөтүп коеюн дедим ака. Жакшы. Бу Жайхунду туугандар өзүбүз улактардан көрүп эле жүргөн ат. Эми канткенде дагы ат ээсинин өзү маалыматын берсин. Анда эмесе Айбелек, бул породасы кыргыз жылкы, а? Таза өзүдөн ака. Жакшы. Жашы канча болуп калды? Жазга 4 ай сиз, азыр 3 асый. 3 асый болсо 7 жаш, 6 жаш экен, а? 6 жаш. Жазга 7 жаш болот экен мынакей туугандар. Айбелек, ат чоң жыйындын аты, а? Кудай кааласа, чоң жыйындарда Алмаз деген акам бар ака. Каерде чоң жыйын болсо ошол жерге апарып салып атат. Ортодо туруп атат. Ортодо туруп атат. Ат тизгин менен барат. Тизген улакка жакшы барып атат ака. Мынакей достор, жана башында айтып кеткендей, бунун атасы Өзбекстанда, Кокондо. Элмурат палвандын баласы Бекзат палван чабып жүрөт. Эми биздин угушубуз боюнча номер 1 аты экен. Жайхун Өзбекстанга барып Жайхун болгон. Мына ошонун баласы. Ошонун балдары тегиз эле Жайхун деп бизде чабылат Мокенде. Мынакей жашы 3 асый экен, жазга 4 асый болот экен туугандар. Буйруса ат жакшы ат. Көрүп билип эле жүрөбүз. Улактагы видеолору бар, а? Бар ака. 2 жыл, 3 жылдан бери үйүрдө жүрөт. Улакка быйыл катты аралашып калды ака бучу. Мурун үйүрдө эле жүргөн. Мурун үйүрдө улак анча чыккан эмес экен. Жакшы. Буйруса алам деген аларман ошо чоң улакка салып, текшерип анан алса болот да Айбелек. Ооба, боло берет ака. Ала берсин. Жакшы салган адам салса эме кылат. Жакшы салган адам үйрөтүп, жакшы эме болсо, палван аты болот да ака. Мынакей. Буга чейин Айбелек өзү улактарга салып жүрөт. Айбелек, ден соолугу, ичип жеши кандай? Ден соолугу, ичип жеши баары жакшы ака. Мен күздө алганмын, күздө айгырдан келгендем, айгырдан кармап келдим. Ошо бойдон 3 кило жем берип токтотподум ака. Багуу көрө элек, кургазык боло элек ака. Кугазык боло элек? Боло элек. Андай нерселерди көрө элек жана. Охо, анда бу кугазык боло турган болсо оңор болбойт экен анда. Билбейм ака кандай. Эми негизи мен ушу улактарда көрүп жүргөн үчүн айтып атам. Кугазык болсо ат анча-мынчага чарчабайт. Негизи алдын көтөрүп ортодо жакшы турат болот. Айбелек, бу Жайхундун акчасын канчага коебуз? Акчасын арзан эле ака. Эл сатып кетем. 700 000 кеми бар дедим ака. Окей. 700 000 сом кеми бар. Айбелек өзү Россияга кетет экен туугандар. Ошондуктан ат сатылып атат. Анда эмесе мына байкаңыздар, кабактары. Мынакей буттары.
Күрөктөрү. Мен буттарын жакшылап көргөзөйүн. Таза экен буттары. Жайхун туугандар. Адрес Жалал-Абад областы, Нокен району, Нокен айылында туугандар. Жанар.